Koçkor ayının fermeri Talabek Cembekov kiçi mekende uşunu menen ekinci jolu balık çarbasyny uyuşturuuda. Embekten tük erinbegen anın mından 5 yıl burunku akıbeti жаңыдан gana kayta başlaganda katı жүрген sel aleki zamatta barısın asın üstün kılıp gündöp, tündöp tökkön mehneti tekki etken. Bir jagdan tabiatty mындай ters kıyalı kaysıl жерден emne kemçilik getirgenin taasyn görsetken. Andyktan al kийинкисинде жаңылыштарга жол бербей, чакан чарбасы учурда заводдун деңгээлине чейин көтөрүлүп отурат. Мында тоолуу аймактарга ыңгайлашкан форелдин 2 түрүнүн 1 миллионго жакын икралары менен чабактары өстүрүлүүдө. Антсы да жемдин кымбаттыгы аз келгенсип, анын Кыргызстанда даярдалбагандыгы түйшүк үстүнө түйшүк кошот. Жемдерди Европадан алдырып келебиз. Ошо күйдө Бишкекте ташыган балдар бар, ошолордон алабыз. Стартовый кормдоп коет. Андан тышкары өзүбүздүн детинде кичинекей живой кормдоп коет, жана Артемия, Дафнияларды өзүбүз жанагындай банкага салып инкубация кылып өстүрүп анан ушуларга беребиз. Ар бирибиз жерге өзүбүздүн эмеге себеп колдонсок, мына органикалык. Жанагы Кытайдын дарысы, эмне үчүн балдардын бар аллергия. Ал эми Жаңы Жол айылынын тургуну Талабек Осмоналиев жердин асылдуулугун көтөрүүгө олуттуу маани бергендердин бири. Ушундан уланбы, акыркы кездери бүт титин биогуму сөндүрүүгө буруп, азыркы тапта анысы 50 тоннага чейин жетти. Район боюнча анын жолун жолдогондор 50ге чукулдады. Жергиликтүү агрономдордун айтымдарында чарба жүргүзүүнүн бул жаңы түрү кеңири жайдылса, баардан мурда эч кандай химия, дары-дармек аралашпаган экологиялык жактан эң таза өсүмдүктөр, жашынча жемиштер жыйналмакчы. Антип койгонубуз менен жергиликтүү бийлик тарабынан жетишерлик көңүл бурулбай, атайын жайлар менен камсыз болуу машакаттуу маселе. Азыр бул жерде бир 2 семьяны иш менен камсыз кылып атабыз. Эгер ушундай жерге кененирээк эме кыла турган болсо, канча киши иш менен да камсыз болмок. Эл ушурегин колдонсо, химикат электро сеппесек дегенге баратабыз да. Өз өрөөнүндө жаңылык киргизгендердин бири Марат Кожоналиев Кара Суу айылынын тарыхында алгачкылардан болуп кулпунай өстүрүүдө. Ушу тапта экинчи түшүмүн жыйнап кезектеги сатка чыгарды. Ал өз каражатына узуну 55, туурасы 8 метрлик күнөскана тургузуп ичин Түркиядан алынган көчөттөргө толтурган. Бактка жараша ич дароо шыдыр кетип, быйылкыга киреше дурус болчудан. Эгер түшүмдүүлүк өзүнүн жогорку чегине жетсе, Евразийский мүчө мамлекеттердин рыногун ээлөө максаттары бар. Ал эми азырынча Кочкор жана ага чектеш райондор менен чектеле турууга туура келүүдө. Кочкор айылына сатып, заказдар болуп калат, аларга беребиз. Азырынча эми көп эл тааный элек, эми Кудай буйрса дагы муну ишибизди ашырып алсак, кийинки жылы Кудай буйрса дагы чоңойтобуз деген ниет бар. Жогоруда сөз болгон 3 субъекттин өз демилеринин аркасында бир тыйын насыйашпастан өз каражаттарына таяна аракеттерин жасашкан. Натыйжалар үмүттөндүрөрлүк. А балким район, айыл бийликтердин башындагылар жана банк сектору ушул эмгек азаматтардын каржылык жактан колдоо алышса, куп жарашмак беле атаганат. Чынын ачык керек. Мына ушул чаган теплицаны жасап, ага мына моундай кулпуңдардын көчөттөрүн алып келип отургузуп, бир тооле эмгекти жана албетте бир тооле каражатты талап кылбай койгоду. Эгер бүгүнкү күндө Нарын облусуна кумтөр алтын кенин эсебинен ири суммалар түшө баштаганын эске алсак, мына ушундай чарбаларга аздын көптүр каржылык колдоолор көрсөтүлсө, ал сөз түрдө өзүн актамак. Бөлөкбай Шеринбеков, Бакыт Самсакунов, өлкөдө эми Кочкор району.